Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые подписчики! Саламатсыңарбы, достор? Саламатсыңарбы, урматтуу, уважаемые подписчики, катталуучулар дегенди билдирет экен. Бүгүнкү видеобузда комментарийге байланыштуу тартылып атат. Баягы видеолордо мен чыгам, сен чыгасың, ал чыгат, бул чыгат, ал кирет, ал келди, бул келди деп ойлатсак, ошо бирөө жашы түшүнбөй калган окшойт. Комментарийге аябай тактап жазыптыр. Мен чыгам, кирем, алам, берем, келем деген сөздөрдүн орусчасын кантип айтабыз, ошону жазып коюңузчу деп. Анан мен түшүндүм, бул ал чыгат, бул чыгат дей бергенден башы айланып калган окшойт. Демек, бүгүнкү видеодо мен чыгам, мен кирем, мен алам, мен берем жана мен келем деген гана сөздөрдү талкуулайбыз. Ошол гана сөздөр жөнүндө видео болот. Чыгам дегенде кыргыз тилинде чыгамдын аябай көп варианттары бар экен. Бакка чыгам, 5-этажга чыгам, крышага чыгам, жумушка чыгам, отпускага чыгам, үйдөн чыгам, суудан чыгам, эшикке чыгам, свиданияга чыгам. Ишел чыгамдын аябай көп түрү бар экен. Ошон үчүн чыгамдын эң көп пайдаланылган, биякта иштеп жүргөндө чыгамдын эң көп пайдаланылган 2 түрү жөнүндө айтып коюуну чечтим. Үйдөн чыгам, ишке чыгам, суудан чыгам. Жана 5-этажга чыгам, өйдөгө чыгам деген кандай? Үйдөн чыгам деп айта турган болсоңуз, үйдүн ичинен чыгат экениңизди айта турган болсоңуз, выйду из дома, выйду из магазина, магазинден, мисалы, офистен азыр чыгам десеңиз, выйду из офиса, кафеден чыгам десеңиз, выйду из кафе. Бир нерсенин ичинен чыгат экениңизди айтканда, выйду из деп айтат экенсиз. Выйду из дома в 7 часов. Саат 7-де сиз үйдөн чыгасыз. Ошон үчүн выйду из дома деп айттыңыз. Выйду на работу в понедельник десеңиз, бүгүн мисалы суббота, ишке понедельник күнү чыгат экениңизди айтып атасыз. Ишке чыгасыз. Ошон үчүн на работу дедиңиз. Выйду на работу, жумушка чыгам. Выйду из работы в понедельник деп койсоңуз, сиз азыр жумушта болушуңуз керек. Суббота, воскресенье иштеп, понедельник күнү жумуштан чыгат экениңизди билдирип калат. А биринчи күнү жумушка барам, жумушка чыгам деп айтыш үчүн на работуну сөзсүз наны же изди айырмалай билишиңиз керек болот экен. Сиз ваннада жатасыз, туз салып алып, белиңиз ооруп атат мисалы. Анан бирөө келип, тезирээк такылдатып атат. Чык, мен кирем, мен жуунам деп. Анда сиз айтасыз, мен туз салып жатам, ооруп атам, бутум ооруп атат мисалы. Выйду из воды через 5 минут. Суудан 5 мүнөттөн кийин чыгам. Сиз суунун ичинде турасыз да. Ошон үчүн суудан чыгат экениңизди билдирдиңиз. Выйду из воды. Суунун ичинен 5 мүнөттөн кийин, через кийин деп алтырып койдум, кийин чыгам. Үйдө отурасыз. Мисалы, 1 сааттан кийин тамак жаса десе, сейилдегенге барат экенсиз айтсаңыз, я выйду на прогулку. Сейилдегенге чыгам. Сейилдегенге чыгат экениңизди билдирген үчүн на деп коштук. Демек, ичинен чыксаңыз, бир нерсенин ичинде отурасыз, ошол жерден чыгат экениңизди айткыңыз келсе, выйду из деп туруп, ошол жерде кошуп айтат экенбиз. Ал эми баландай себепке чыгам деп айткыңыз келсе, жумушка чыгам, прогулкага чыгам, свиданиеге чыгам, жолукканга чыгам мисалы деп айткыңыз келсе, анда на деген сөздү кошуп айтат экенбиз. Выйду на свидание, выйду на работу, выйду на прогулку. Ал эми 5-этажга чыгам деген чыгуу жөнүндө айткыңыз келсе, өзүңүздүн, мындайча айтканда, өзүңүздүн денеңизди көтөрүп өйдө жака чыгат экениңизди айткыңыз келсе, поднимусь деп айтат экенбиз. Сизди бирөө белиңизден, мисалы, страховка менен тартып, үйдүн сырты менен көтөрүп чыкса дагы, сизди бирөө кран менен өйдө көтөрсө дагы, ошентип чыксаңыз дагы,
шаты менен чыксаңыз дагы, лестница менен чыксаңыз дагы, лифт менен чыксаңыз дагы поднимусь деп айтат экенбиз. Көтөрүлөм, өйдөгө көтөрүлөм деген маанини билдирет экен. Я поднимусь на 5-й этаж, 5-чи кабатка чыгам деп эле коебуз, мисалы. А негизи мындай образына элестетсек, көтөрүлөсүз да, өйдөгө. Өзүңүздүн денеңизди өзүңүз көтөрөсүз же лифт менен көтөрөсүз. Поднимусь на крышу, крышага чыгам. Айырмасы жок. Сиз черный ходдон, пожарный лестницадан, лифт менен чыгасызбы? Кандай чыгасыз? Кандай чыксаңыз да поднимусь на крышу, крышага чыгам дегенди билдирет экен. Кааласаңыз тактап койсоңуз болот экен. Поднимусь на крышу, мисалы, по лестнице. Лестница менен деп койдуңуз, а? Поднимусь наверх, өйдөгө чыгам деген сөз экен. Мисалы, общий эле өйдө жакка чыгат экениңизди айтып койсоңуз деле поднимусь деп колдоно берсек туура болот экен. Мен алам дегенди кандай айтабыз дептир. Эми сатып алам дегенди айткан жокмун. Сатып алам деген куплю. Мындай аламды айттым. Колума алып алам, мен көтөрүп алам деген сыяктуу маанини билдирдим. Я возьму твою сумку. Мисалы, апаңызды узаткана баратасыз, Домодедовага. Анан апаңыз сумкамды, чоң сумкамды мен көтөрүп алайын, сен чемоданды сүйрөп ал десе, болбой. Сиз айттыңыз, сумкаңызды мен алып алам деп. Я возьму твою сумку. Сенин сумкаңды алам. Сыртка чыгып баратып кайра кирсеңиз, апаңыз сурады, ай, эмнеге кирип баратасың десе, ачкычты алып алайын дедиңиз. Ошондо я возьму ключи. Ачкычты сатып албайсыз да кирип алып, жөн эле мындай колуңузга аласыз. Возьму ключи. Сиз кошо кеткен атасыз, мисалы, апаңыздын чоң чемоданы бар, анан сиз кичинекей эле чемодан алып алат экениңизди билдиргиңиз келсе, я возьму маленький чемодан. Сатып аларыңыз эмес, үйдө кичинекей чемоданыңыз бар, ошону эле сүйрөп алам деп айткан мааниде. Кичинекей чемоданды мен алам. Болбосо, мен кичинекей чемоданды сүйрөп алам деп айткыңыз келгенде деле, я возьму маленький чемодан деп айта берсек туура эле болчудай экен. Кирүү жөнүндө көп сөз кылганмын. Идти деген тема бар мурдагы тартылган видеолордо. Ошондо войти, зайти, обойти, перейти, пройти, ошо идти, кирүү, чыгуу, ошонун түрүн бүт айтканмын. Ошол жактан көрүп алыңыз. Войти менен зайтинин маанисин. Бирок көбүнчө экосиноним сөздөр муну дагы пайдаланса боло бере турган убактар көп кездешет. Чем отдельный айтканчакты. Ошо буну көргөндөн кийин, ошо видеону көрүп, войти менен зайтинин колдонуу ыкмаларын дагы жакшы кенен түшүнүп алыңыз. Войду в комнату, бөлмөгө кирем. Зайду за книгой. Досуңуздун үйү, мисалы, досуңузда китеп, ошондо китепти алуу үчүн кирет экениңизди айтканда, зайду за книгой деп айтат экенсиз. Зайду в магазин, сиз магазинге жашап калбайсыз. Ошон үчүн кайра эле чыгат экениңизди билдиргенде зайду в магазин дедиңиз. Ошондо туура болот экен. Бирок муну дагы жакшылап тактап алышыңыз керек, бул аябай чоң тема. Мен берем деген кандай болот дейт? Мен берем деген я дам жана я отдам. Кичине кененирээк түшүндүргөнүм, бул берем деген теманы көп айта элекпиз. Ошого я дам тебе свой телефон. Сиз мисалы телефонуңуз жок, посольствого звонить этишиңиз керек. Анан жаныңыздагы Дарья сизге звонить эткенге телефонун берип турат экенин билдиргенде мына. Сиз Дарьяга берип тура турган болсоңуз, я дам тебе свой телефон. На, позвони, меш чалып ал деген. Я отдам твои деньги в субботу. Сиз Дарьяга акча карызсыз, Дарьяга карызын кайтарып берет экенин, карызыңды берем деп айткыңыз келсе, анда я отдам деп айтат экенсиз. Сенин акчаңды суббота күнү берем, Дарья. Ал акча Дарьяныкы, сиз кайтарып бердиңиз. Демек кайтарып берем деген отдам. Болбосо биротоло берем деген дагы маанини билдирет. Отдам тебе свой ноутбук. Ноутбугумду сага берем. Мына, биротоло берем десеңиз деле
Адам сага берем деди ноутбукту. Келем дегенди айтып турсаңыз, келем деген эми оңой эле сөздөрдүн бирөө деп ойлойм. Приду жөө келсеңиз. Анан бир жактан алыс жактан машина менен келе турган болсоңуз, мисалы Кыргызстандан же там каяктан Самарадан келе турган болсоңуз, приеду деп айтат экенсиз. Кыргызстандан кыскартып койдум. Приеду осенью. Сиз Кыргызстандан жөө келбейсиз да. Машина менен келесиз. Андай алыс жерден келер экениңизди билдирерде приеду деп айтып коет экенсиз. Ал эми жумушка метро менен, автобус менен барып кайра бир остановка, эки остановка жөө бассаңыз деле приду деп айта берет экенсиз. Сөзсүз приеду деп айтуу ал жерде орунсуз болот. Эгер сиз машина айдап, мисалы профсоюзунайда жашайсыз, Шабаловскага чейин машинеңизди айдап барып иштей турган болсоңуз, анда приеду деп айта бересиз. Себеби сиз үйүңүздөн чыгып эле машинеге отуруп Шабаловскага бардыңыз. Анда приеду дей бересиз. А эгер сиз профсоюзунайда жашап туруп, ошол Шабаловскага автобус менен барып, андан ары эки остановка жумушка чейин жөө бара турган болсоңуз, приду деп эле айтуу жөндүүрөөк болот экен. Түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эгер дагы такталбаган суроолор болсо, адаттагыдай эле видеонун астына комментарий жазсаңыздар, жооп берүүгө аракет кылам. Катталбай эле көрүп аткан болсоңуз, подписаться, катталуу деген кнопканы басыңыздар. Видео жакса класс басыңыздар. Суроолоруңуз болсо, кандайдыр бир ойлоруңуз болсо, комментарийге калтырыңыздар.